Саламатсызбы достор, Форика мектебине куш келдиңиздер. Бүгүн жаңылыктар боюнча кыска мазмунусун карай кетели. Бул 11 декабрдан баштап 15 декабрга чейин кандай жаңылыктар чыгат экенин ошонун кыскача маалыматын бере кетейин. Бүгүн 11 декабрда биздин убакыт боюнча 10:30 аукцион по размещению трехлетних казначейских нот ушул жаңылык чыгат экен. Ушул жаңылыкка бир көңүл буруп койсоңуз болот. Эми достор, экинчи күндүкүн карайлы. 12 декабрда мынакей бүгүн биздин убакыт боюнча 7:30 ИПЦ, же болбосо башкача айтканда бул инфляциянын көрсөткүчтөрү эртең 12 декабрда 7:30 ошол маалыматка көңүл буруп коюшубуз керек. Выступление председателя ЦБ Маккол ал көп деле маанилүү эмес. 3-күн 13 декабрь Британия боюнча ВВПнын статистикасы чыгат экен. Бул биздин убакыт боюнча саат 1-де чыгат. Ушул жаңылыкка да көңүл буруп коюшубуз керек. Жана кийинкиси запасы сырой нефти, индекс цен производителей бир орточо эсеп менен 20-30 пунктка таасирин бериши мүмкүн. Решение по процентной ставке ФРС 3-күнү түнкү саат 12-де ушул жаңылык чыгат. ФРСтин ставкасы боюнча ушул жылы акыркы статистикасы болуп эсептелет. Маанилүү жаңылык деп айтсак болот. Ошондуктан ушул жаңылыкка көңүл буруп коюшубуз керек. Мисалы 2 ноябрда чыккан 5,5% боюнча калтырышкан. Эми ушул жылы 5,5% калтырышабы же көбөйчү же азайтышабы ошого жараша графикке бир орточо эсеп менен 100 пунктка чейин таасирин берип коюшу мүмкүн достор. Прогноз процентной ставки бардыгы саат 1-лерде чыгат экен. Ушуларга көңүл буруп коюшубуз керек. Кийинкиси мынакей заявление ФОМС, экономические прогнозы ФОМС. Ушуларга дагы көңүл буруп койсоңуз болот. Пресс-конференцияга да көңүл бурушубуз керек. Бул биздин убакыт боюнча 14 декабрда эртең мененки 1:30 ушул жаңылык чыгат. Эгерде ушул пресс-конференцияны көрөбүз десеңиз достор, ушул жаңылыктын ичине кирип жана источник деген жерде, федеральный резерв деп турган жерде, ушул жерде бассаңыз, ошол жерде бардык жаңылыктарды же болбосо пресс-конференцияларды ушул жерден көрсөңүз болот. Бир гана англис тилинде болот. Эгерде англис тилин түшүнгөн болсоңуз, ушул пресс-конференцияны көрүп койсоңуз болот достор. Кийинкиси Швейцария боюнча решение Центрального банка Швейцарии по процентной ставке. Швейцария боюнча дагы процентный ставкасы ушул жаңылыгы чыгат экен. Ага да көңүл бурабыз. Пресс-конференция бул дагы эгерде ким CHF USD менен соода кыла турган болсоңуз, анда ошого көңүл бурасыз достор. Фунт стерлинг боюнча соода кыла турган болсоңуз, анда ушул жаңылыкка да көңүл буруп коюшуңуз керек. Решение по процентной ставке биздин убакыт боюнча кечки саат 6-да чыгат экен. Ошого да көңүл буруп коюшуңуз керек. Кийинки решение по процентной ставке еврозона биздин убакыт боюнча 7:15-те чыгат. Евро долларга дагы өзүнүн бир кандайдыр таасирин тийгизиши мүмкүн. Ага дагы көңүл буруп койсоңуз болот. 4-күнү кечки 7:30 базовый индекс розничных продаж бул дагы бир орточо эсеп менен 30 пунктка таасирин берип коюшу мүмкүн. Число первичных заявок на получение пособий по безработице ошого да көңүл буруп коюшубуз керек. Объем розничных продаж бардык жаңылыктарды чогуу алганда бир орточо эсеп менен 20-30 пунктка таасирин берип коюшу мүмкүн достор. Кийинки 5-күнү 15 декабрда карап коелу. Мынакей бул жаңылыкка дагы көңүл буруп койсоңуз болот. Баланс Федеральной резервы системы США источниктен кирип ошол жерден карап койсоңуз болот. Жана биздин убакыт боюнча 8:15-те мынакей Америка Кошмо Штаты боюнча бир жаңылыктары чыгат экен. Объем промышленного производства бир орточо эсеп менен бардык жаңылыктар бир 20-30 пунктка берип коюшу мүмкүн. Достор, мынакей сиз эсиңизден чыгарбашыңыз керек. P тамгасы турат. Бул толукталган жаңылык же болбосо предварительный деп турат. Ошого да көңүл буруп коюшуңуз керек. Индекс деловой активности, спектр услуг ошого дагы бир көңүл буруп койсоңуз болот. Достор, ушул кыска мазмунусун айтып кеттим. Эми эң башкысы 13 декабрдан 14 декабрь караган түнү саат 12-де решение по процентной ставке ФРС. Ушул жаңылык өтө маанилүү жаңылык. Орточо эсеп менен 100 пунктка чейин таасирин берип коюшу мүмкүн. Ушул жылы бул акыркы жаңылык болуп эсептелет процентный ставка боюнча. Ошондуктан ошону биз карап турушубуз керек. Мүмкүн 5,5% боюнча калтырабы же көбөйтөбү же азайтабы, ошол жаңылыкка көңүл бурабыз достор. Анда эмесе ушун менен бул кыска мазмунусу ушундай экен. Ушул жумага стоп лоссторду койгонду унутпаңыз. Эмки көрүшкөнгө чейин.